500 000 сом кайтарымсыз негиздеги каражат. Муну мамлекеттик камсыздандыруу мекемеси турак үйү күйүп кеткен үй бүлөгө тапшырды. Түркбаевтар үстүбүздөгү жылдын май айында үйүн камсыздандырып 600 сом төлөгөн эле. Жыл айланбай үйүнөн өрт чыгып, 100% турагы күйүп камсыздандыруу компаниясынан 500 000 колдоо алып жатышат. Эми каражатка Кудай кааласа ичине бүтүрөйлү дегенбиз. Быйыл 2017 июнун башында турган эдем да. Эски үйдө мындагы эски күйгөн жыгаштар гана калды. Буга чейин үстүбүздөгү жылдын 25 октябрынан 26-сына караган түндө бул үйдө өрт чыгып, үй 4 бөлмөлүү үй жалпы күйүп кеткен. Андан болсо бир гана пайдубалы калып, бул жердин тургундары болсо жалпы 2 миллионго жакын чыгым тарткан эле. Коңшулар менен тууган уруктар жапа-тырмак жардам көрсөтүп, үйдү кайрадан тургузушкан. Ал үчүн Жийде айылындагы ар бир үй бүлө колдон келишинче каражат беришип, айрымдары курулуш иштеринде кол кабыш кылышкан. Калган тургундар болсо камсыздандыруунун канчалык деңгээлде зарыл экендигин баамдап билишкен. Пайдасы чоң экен. Күтүлбөгөн мезгилде болгон нерселерди, окуяларды камсыздандыруудан тийген акча менен толук элдер үйүнү бүтүрүп алса болот экен. Жийде айылындагы мугалимдер жана мамлекеттик жумушта эмгектенгендердин дээрлик баары үйлөрүн камсыздандырышкан. Көк Жар айыл өкмөтү боюнча үйүн каттатып каражат төлөп баштагандардын саны 3000ге жетет. Түшүндүрүү иштеринин тынымсыз жүрүүсүнөн улам камсыздандыргандар былтыркыдан 10% көбөйгөн. Укпай калгандар, баягында болуп калгандар эми дагы өтөбүз дегенге аракет кылып жатышат азыр. Республика боюнча жалпы 60 000 үй камсыздандырылды. Алардын басымдуу бөлүгү тагыраагы 11% Ош облусу түзөт. Былтыртан бери өзгөчө кырдаал көп катталган аймакта ушул. 2 жылдан бери жалпы 17 миллион сомго жакын жардам көрсөтүлдү. Эгерде жарымы чатыры күйүп, ушундай үйлөр деле болуп атат бизде. Чатыры күйүп кеткен, же бир комнатасын күйүп кеткен. Ал боюнча атайын комиссия ар бир айылда бар да, жарандык коргоо комиссиясы, райондо бар. Ошолор эсептеп, мындай пайыз, ушунча пайыз үйү жараксыз болгон десе, ошол пайызына карата биз төлөп беребиз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму жумушту тездетүү үчүн атайын аймактарга штаттарды бөлүүнү пландап жатышыптыр. Тагыраагы атайын адистерди жумушка алып, алар айылдарда үйлөрдү камсыздандырышат. Эске салсак, өкмөттүн 2015 жылдагы токтомуна ылайык ар бир турак үй камсыздандырылуусу зарыл. Ал үчүн жер үйлөрү жылына 600 сомдон, ал эми көп кубаттуу үйлөр 1200 сомдон төлөшөт. Бегимай Асанова, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак.